57 жаштагы Айнура Акматова 10 жылдан бери Москва шаарында мигрант катары иштеп, жашап жүрөт. Ал 23 кабаттуу батирдин нөмөтканасында эмгектенет. Айнура айым орустардын колдонууга жарактуу буюмдарын, кийилген кийимдерин, тиричиликке керектүү кайрымдуулуктарын, ал эмес тамак аштарын да топтоп Кыргызстанга жөнөтүп жатканына быйыл 4 жыл болду. Чет элде өзү мигрант болгонуна карабай, Москва тоң аталышындагы чакан топ уюштуруп, ага Москвадагы кайдыгер эмес кыргызстандыктарды чакырып, кайрымдуулуктун көлөмүн чоңойтуп келет. Телефондон, социалдык тармактардан кабар тапкан Москвадагы мекендештерибиз болсо, колдон келген көмөгүн көрсөтүүдө. Мисалы, жүктүү Кыргызстанга жеткирүүнүн жол кирелери жана Москванын ар жеринен кийим-кечени топтоп келүү ишин такси айдап иштеген мигрант жигиттер колго алышкан. Бул жапатырмак иштин негизги максаты муктаждардын бир аз болсо да мүшкүлүн жеңил кылуу. Бул жерде жет элдер менен көп жыл иштеген үчүн алар таптаза кийимдерин баарын эле размери туура келбей калса эле ыргыткандан көрө кому-нибудь передай дейт. Мен баягы кайрымдуулук фондко колдон келген аракетим менен ай сайын жөнөтүп турамын. Эми жапжаңыга жетпесек дагы секонд-хендикин деле кийип атпайбы? Анан бул деле ошол экиндей сыяктуу бир химчисткадан өтүп, илинип, кайрымдуулуктагы элдерге жарап турса деген үмүт менен эле чогултуп берип атабыз. Бул колдон келген жардамдар менен мынакей анда 4 кылып берейин. Тиге 4 жетимдерге эле бердим. 4 чай. Кайрымдуулук катары топтолуп, мекенге жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардамды Айнура Акматова бүгүн өз колу менен жердештерине алгачкы ирет бөлүштүрүп тапшырып жатат. Буга чейин ал жардамды Орусиядан салып жиберсе, бул жактан аны айылдаштары тосуп алып, район элине берчү. Айнура айым демилгелеген бул жардам иши өзүнүн кичи мекени Ысык Көл облусунун 30 миңдей эли бар Тоң районунда уюштурулууда. Биздин биринчи максатыбыз ушу Москва Тоң кайрымдуулугу деп түзүп коюп эле берип аткан анча-мынча жардамыбыз менен калтырып койбой, мындан ары ушуну уставын түзүп, печатын түзүп, мындан кийинки спонсорлорду көбүрөөк издеп, ушу элдин көйгөйүндөгү мисалы кенедей жардам берип атсак, мындан кийин чоң жардамга өтүп, ушу Москва Тоң мигранттардын алыста жүрүп, кусалыкта болуп аткан адамдарга элдин батасы, дуасы дегендей нерселер менен жакшы иштер алдыга жүрөткө деген максаттар бар. Анан ыктыярчылар ушу убактысын бөлүп, айлык албаса дагы өз убагында муктаждыктарга жеткирип атканы бул иштин ийгилиги деп ойлоймун. Айнура Акматова жөнөткөн жүктүн ичинде негизинен кийим-кече, буюм, азыраак тамак азыктары да бар. Булардын баары аталган райондогу 9 айыл өкмөттүн жакыр үй бүлөлөрүнө, көп балалууларга, жетим жесирлерге жана кары-картаңдарга ыктыярчылар тарабынан жеткирилет. Алардын бири 64 жаштагы жергиликтүү кеңештин депутаты Майрамкүл Усупбаева Тоң районунун Күнчыгыш айыл өкмөтүнөн ыктыярчы болуп келген. 15 миңдей калкы бар Бөкөнбай айылындагы муктаж болгон 5 жакты көчө, анда жашаган 400дөй үй бүлөлөргө кийимдерди кээде жөө басып, жолу болуп калса, унаа менен таратып жүрөт. Максаты депутат катары да, айылдын активдүү жараны катары да тургундарга пайдасы тийсе болгону. Ак Сайдан барып алып келүүгө да транспорт керек экен, кээ бирде жөө болуп калабыз, кээ бирде таксилерге жалдап калабыз. Эми ошол деле кыйынчылык болуп калат экен. Ал үчүн ар бир үйгө дагы бирөөнү ылдый жакта, бирөөнү өйдө жактан дагы ташып ал ошол убагында таркатышыбыз керек. Анткени ошо эл кыдырып жүргөндө элди карап, элдин көйгөйүн карасак, ушул муктаж болгон адамдар бир күнү чай жок калат, бир күнү май жок калат. 40 жаштагы Элиза Узакова 8 баланын энеси. 9-сун жакында күтүп жатышат. Эң улуу баласы 16 жашта. Айылда өрүк терип иштеп жүргөн экен. Ал эми жолдошу элдин эгинин сугарып акча табат. Өзү болсо боюнда болгонго чейин ар кимдин күнүмдүк жумушун кылып, үй актап, короо тазалап, балдарын бакчу. Андыктан бул үй бүлө ыктыярчылар келе турган биринчи үй. Өзүм жалгызмын, бир туугандарым жок да, жалгыз кызмын. Анан төрөй 5 жыл төрөй жүрүп, анан 5 жылдан кийин төрөгөм да. Анан уда төрөгөм да. Анткени бир тууган көп жакшы көрөм да. Өзүм жалгызмын да, анан буларга деле айтып берем, бири-бириңер сыйлагыла депчи.
67 жаштагы Сүйүнбек Алиевдин жашоосу эки буттуу арабага байланганына көп жыл болду. Өзү Аксай айылында жашайт. 5 баласы бар. Ар дайым бирөөнүн жардамына муктаж болгондуктан кичүү кызы карайт. Биринчи топтогу майып. 4 жыл мурун Айнура Акматова уюштурган Москва тоң көпүрөсү кайрымдуулук фондунан коляска алган. Орустардын колдонулган коляскасы болсо да, мага 4 жыл кызмат кылды деп кубанат аксакал. Мына ушундай жардамдарды туруктуу алып жүргөн Аксай айылынын дагы бир тургуну 57 жаштагы Майраш Букашева да 32 жаштагы кызы Гүлзат Байымбековага тынбай жардам алып турат. Биздин жердештерибизге чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеби ушул өзүлөрү да мигрант болуп жүрүп, айылдын көйгөйүн ойлоп, айылдын элин ойлоп, жерин ойлоп, ошолор өзүлөрү алыс жакта жүрсө дагы ушу элди жерди ойлоп жүргөндөрүнө рахмат. Майраш Букашева сыяктуу Тоң районундагы жардамга муктаж үй-бүлөлөргө кызмат кылганы 9 айыл өкмөттөн бирден ыктыярчы бар. Алар жүктөрдү ташуу, жол кирелерди жанынан төлөө сыяктуу чыгашаларды да өз жанынан сарпташат. Москвадагы жүк айылга жылына 3 ирет жөнөтүлүп, 8 март, 1 июнь жана 3 декабрь майыптардын майрамына карата тапшырылат. Биздин Аксай айылында жаңы балдар бакчасы ачылган, андан Жакшынакай бакчага ишке берилди. Ошолордун суроосу боюнча китептер, жана балдардын оюн өстүрүүчү китептер, оюнчуктар бар. Анан кийин бассейни бар бала бакчабыздын. Ошолорго кичине спасательный жилеттер келиптир. Ошолорду берелик деп турабыз азыр. Элге өз каалоосу менен акысыз жардам көрсөтүп жаткан айымдар жергиликтүү бийликтин да көңүл сыртында калган жок. Көмөк алып жаткан калктын кубанычын көргөн аткаруу бийлиги жүктөрдү сактоочу жай катары кайрымдуулук фондко Аксай айылындагы маданият үйүнүн бир бөлмөсүн бошотуп, 4 жылдык мөөнөткө бекер берген. Азыр Айнура айым расмий түрдө Москва тоң көпүрөсү аталышындагы кайрымдуулук фонд уюштуруп, документтештиргени чуркап жүрөт. Антпесе Орусиядан мигранттардын күн түндөп чогулткан кийимдери, жардамдары Орусия менен Казакстандан көйгөйсүз эле өтүп, Кыргызстанга келгенде чек арадан өтпөй, жүктөр дарегине жетпей жатыптыр. Акыркы кезде таможнядагы фото отчеттордон көрдүк, биз да нааразы болдук. Bir migranт bir ayda bir başlık жөнөтсүн, экинчи, үчүнчү баштыкка налог төлөсүн деген максатта ойлорду көбүрөөк бөлүшөт. Ал бизге оор болот. Өзүбүз күндөп, түндөп иштеп, кенедей тыйынды чогултуп, андан сырткары көйгөйлүү элибиздеги, жерибиздеги адам баласындагы соопчулук иштерди аткарсак, ошо соопчулук элге жетпегени бизге оор нерсе.